Тутан, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, биз бүгүн түз байланыш программасында өлкө аймагында депозиттерди коргоо тууралуу сөз кылабыз. Биз бүгүн студияга Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин аткаруучу директору Букуев Кадырбек Жумабековичти чакырдык. Кадырбек Жумабекович, саламатсызбы? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, өлкө аймагында депозиттерди коргоо, деги эле аманаттарды коргоо деген өтө маанилүү маселе болуп турат. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, аманаттарды коргоого биздин мамлекетибиз атайын кепилдик берет. Бул кандай система, кантип ишке ашат, деги эле аманаттарды коргоо багытындагы суроолорго биз бүгүн кеңири жооп алабыз. Ала Тоо 24 каналынын көрүүчүлөрүнө, биринчи радионун угармандарынын эсине салып коелу: 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 телефон номерлери аркылуу суроолорду берсеңиздер болот. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп туруңуздар. Анда маегибизди баштай берели. Кадырбек Жумабекович, мына сиз буга чейин да биринчи радиодо өзүңүз ушул депозиттерди коргоо агенттигинин ишмердүүлүгү тууралуу айтып келгенсиз. Бүгүнкү күндө мына аудиториябызда абдан кенен болуп калды. Менин сизге берейин деген суроом, алгач ушул депозиттерди коргоо агенттигинин милдети, максаты жөнүндө биздин угармандарга кыскача маалымат берип койсоңуз. Рахмат сурооңузга. Урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги 2008 жылдан бери түзүлүп эмгектенип жатабыз. Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги кандай жумуштарды аткарат? Өзүңүздөр билесиздер, элде акча каражат болгондо ошо акча каражатты кандай кылып сактасак деп ойлонушат. Эң негизгиси көпчүлүгү эми буга чейин үйдө сактап келишкен. Дагы бир мүмкүнчүлүк бул банктарда сакташат. Азыркы күндө банк системасында 24 коммерциялык банк бар. Алардын баары тең Улуттук банктын депозиттерди, аманаттарды кабыл боюнча лицензиясы бар. Андан башка да 3 микрофинансылык компания бар. Байлык финанс, салым финанс, анан АБН деген микрофинансылык компаниялар бар. Ошолор элден аманатка, депозитке акча каражаттарын алат. Биздин милдетибиз ошол банктарга элдер ишенип акча каражаттарды аманатка, депозитке салса, ошону коргойбуз. Эң негизги милдетибиз. Экинчиден, биз ошол аманаттар, депозиттер мамлекет тарабынан корголорун элге маалымат жеткиришибиз керек. Биз ошол иштерди алып барабыз. Үчүнчү дагы биздин милдет бул ошол банктардын, микрофинансылык компаниялардын биздин системага кирген мүчөлөрүнүн эсебин алып жүрөбүз, реестр түзүп ошону. Анан жаңы банктар ачылып атканда ошолордун мыйзам боюнча кирүү мүчө акысын кабыл алабыз. Азыркы күндө банктардагы депозиттердин суммасы 876 миллиардка жетти. Бул жылдын башындагы статистикалык маалымат. Былтыркы жылга караганда депозиттердин суммасы 270 миллиард сомго көбөйдү. Жылдан жылга акча каражаттын суммасы көбөйүп атат. Элдин ишеними дагы жогорулап жатканын билгизет да бул. Абдан жакшы. Демек, Кадырбек мырза, биздин өлкөдөгү бардык банктар сөзсүз түрдө сиздердин депозиттерди коргоо агенттиги менен иштешет экен. Жана сөзүңүздө айтып кеттиңиз, кичи финансылык мекемелер жөнүндө дагы. Биздин Кыргызстанда андайлар да көп да. Алар кандай учурда сиздерге кызматташат? Бизде аманаттарды, депозиттерди коргоо боюнча мыйзам бар. 2008 жылдан бери бул мыйзам кабыл алынып иштеп келе жатат. Ошол депозиттерди, аманаттарды коргоо боюнча мыйзам боюнча эгер финансылык кредиттик мекеме, анын ичинде банктар, анан микрофинансылык компаниялар кирет да. Эгер элден, калктан аманат, депозит чогултабыз, кабыл алабыз десе, Улуттук банктан лицензия алыш керек. Азыркы күндө ошол биздин 24 коммерциялык банктын баардыгы тең ошондой депозит, аманат алууга уруксаты бар. Улуттук банктан лицензиясы бар.
микрофинансылык кичи микрофинансылык компаниялар Кыргызстанда аябай көп, 20дан ашуун. Анын ичинде улуттук банк 3 эле микрофинансылык компанияга уруксат берген. Ошолордун депозиттерди кабыл алууга да. Кичи микрофинансылык компаниялар өзүңүз билесиздер, эң негизги жумушу булар элге кредит беришет да. Ошон үчүн кичи кредиттик микрофинансылык кредиттик мекеме деп аталат. Ошонун ичинен 3 гана алат. Ошолдо элдер дагы сурашат, муну депозиттерди салып атканда биз кайдан билебиз, лицензиясы барбы, жокпу депчи. Ал маалымат улуттук банктын сайтында бар. Ошол жерде тизме бар, кайсы банктардын депозит кабыл алууга лицензиясы бар экенин. Болбосо мыйзам боюнча ар бир банкта маалымат тактачасы болуш керек. Тактада ошол жөн лицензиянын копиясы илинип турушу керек да. Андан башка дагы ар бир банктын сайтында ошол улуттук банк берген депозиттерди кабыл алууга лицензиясынын копиясы илинип турат да. Ошол жактан да көрсөңүздөр болот. Жакшы экен. Мисалы сиздер кепилдик берип атпайсыздарбы, мамлекеттик кепилдик? Ошол кепилдик бергенде ошол сиздер менен кызматташып жаткан банк элдин аманатын алып койгон болсо, кимдир бирөөнүн дейли, анан ал банк банкрот болуп калса, же болбосо дагы бир башка нерсе болуп калса, аны сиздер кепилдик берип жаткандыктан анын ордун толтуруп бересиздер, эреже боюнча. Сиздер акчаны кайдан аласыздар? Жана фонд деп аткансыз, фондко акча кайдан келет? Ушулар жөнүндө да айтып койсоңуз. Ар бир коммерциялык банк жаңыдан ачылып жатканда, жана аманаттарды, депозиттерди коргоо боюнча, мыйзам боюнча бизге мүчө болуп сөзсүз түрдө кириши керек. Бизге мүчө болуп кирип атканда алар мүчө акы төлөп киришет. Мүчөлүк акы сөзсүз төлөш керек болот. Ооба. Жана уставный капитал деген болот. Банк жаңы ачып атканда азыркы күндө 1 миллиард сомдон кем болбош керек. Ошондон 1% 1% бизге мүчө акы төлөп, бизге мүчө болуп киришет. Ошол акчалардан сиздерге фонддун акчасы чогулат экен да, Ошол акчалардан да чогулат. Андан башка дагы бизге мүчө болуп акы төлөп киргенден кийин жыл сайын ошо акы төлөп турушат булар. Мүчөлүк акы жыл сайын төлөп турат. 0,2% жылдык менен муну 4 кварталга бөлүп төлөп турушат. Ошол акчалардын убагында төлөнүшүн биз көзөмөлдөйбүз. Азыркы күндө банктар аны төлөп келе жатышат. Андан башка жанагы кичи микрофинансылык компаниялар деп атпайсызбы, үчөө депозит кабыл алууга, алар да төлөшөт. Ошол 2008 жылдан бери биздин фонддун акча каражаты көбөйүп туруп, азыркы күндө 10 миллиард сом акча каражатыбыз бар бизде фонддо. Эгер бул фонддогу акча каражатты биз эмнеге жумшайбыз? Эң негизгиси, эгерде кепилдик учур келип калса, мыйзам боюнча кепилдик учур деген бул улуттук банк бир көйгөй себептер менен банктын ошол депозиттер кабыл алуу боюнча лицензиясын кайтарып алып койсо, ошолдон баштап 30 күндүн ичинде биз чара көрүп, аманатчылардын элдин банкка салган акча каражаттарын кепилдик учур келгенде 1 миллион сомдон ашпаган суммада төлөп беребиз. Мындайча айтканда, мамлекет кепилдик берет аманаттардын корголушуна, Ооба, мамлекет атайын ошо мыйзам чыгарып койгон. 2008 жылдан бери ал мыйзам иштейт. Аманаттарды, депозиттерди коргоо боюнча. Бул деген эл аралык тажрыйба. Биз кийин эле 2008 жылы кошулдук, Кыргызстан. Ошондон бери элдерди дагы маалымат берип келе жатабыз. Элдерди билип, ишенип, банктарга акча каражаттарын ошо депозитке салып келе жатышат. Кадырбек Жумабекович, азыр бизде байланышка чыккан угарман бар, кабыл алалы, андан кийин улантабыз суроону кабыл алып туруп. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен суроо берейин. Бериңиз. 24 банк бар деп атпайсызбы? Ошонун эң көбүрөөк пайызы канча депозиттин? Айта аласызбы? Азыркы күндө кез акциялар өткөрүп атышат. Эң көп проценттери 15-16% чейин жетип атышат. Кээде
акциялар болуп калат, 17% чейин болгондор да бар да арасында. Суроо түшүнүктүү болуш керек. Мына дагы бир маселе, Кадырбек Жумабекович, өлкө аймагында бул каржылык, финансылык сабаттуулук деп атпайбызбы? Анан жакында эле сиздердин дагы демилге менен, сиздердин дагы катышууңуздар менен өтө чоң бир иш чара 30 марттан кечээ күндөн башталды го дейм, ачылышы болду, жана глобалдык акча жумалыгы деген. Бул эмне болгон жумалык, анда эмне маселелер каралат, максаты эмне, кимдер өткөрөт дегендей суроода ушул жөнүндө айтсаңыз. Жакшы суроо берилди. Урматтуу радио угуучулар, дүйнө жүзүндө жыл сайын ушу март-апрель айларында дүйнөлүк акча жумалыгы өткөрүлөт. Бул иш чара эң негизги мектеп окуучуларына, жаштарга, студенттерге арналган иш чара. Биздин жаштар акча каражат боюнча сабаттуулугун деңгээлин көтөрүү боюнча максатында да бизде бул иш чараны Улуттук банк уюштуруп координация кылат. Кечээ ушу Кыргыз улуттук университетинде студенттерди чогултуп, окуу жайлардын ошол иш чара дүйнөлүк акча каражат жумалыгы башталды. Айта кетсем, бул жумалык 2 апрелде Ош шаарында, Ош мамлекеттик университетинде дагы өткөрүлөт. Бул биринчи жолу түштүк аймагында өткөрүлүп жатат. Ал жерде дагы окуу жайлардын студенттери, мугалимдери чогулат. Бул бүткүл дүйнөлүк акча каражат жумалыгы эмне үчүн өткөрүлөт? Жаштарды акча каражатка менен кандай түшүнүктөрү бар, ошол түшүнүктөрүн дагы жогорулатуу максатында. Анын ичинде акча каражатты тапканды, акча каражатты сарамжалдуу коротууга акча каражатты кандайча сактоо керек. Көпчүлүк эле мектеп окуучулары, студенттери биздин депозиттерди коргоо системасы боюнча маалыматты ошол жерден биринчи жолу угушат. Биз аларга да айтып кетебиз, акча каражаттарды үйдө сактаса болот, банктарда сактаса болот, бирок үйдө сактагандан, өзүңүздөрдүн жеке капчыгыңыздарда сактаганга караганда банкка сактоонун эң негизги бул өзгөчөлүгү, банктарда акча каражат сактоо бул коопсуздуу. Анткени үйдө сактасаңыздар, акча каражаттарыңыздар өрт болуп кетип күйүп кетиши мүмкүн, же болбосо ууру кирип уурдап кетиши мүмкүн. Дагы бир себеби, үйдө акча сактасаңыздар, бул финансылык жактан эч бир пайдасы жок да. Банктарда сактасаңыздар, бул коопсуздуу. Анткени банктар деген бул атайын мекеме, ал жерде коопсуздук маселелери баары жакшы сакталган. Кошумчалай кетсек, ал жерге банкта акча сактасаңыз, сиздин канча каражатыңыз бар экенин, кандай депозитиңиз бар экенин эч ким маалымат тарабайт. Экинчиден, өзүңүздөр билип атасыз, акча каражаттары бул дүйнө жүзүндө деле инфляция болуп атат. Инфляцияда акчанын баркы кетет. Эгер банкка салып койсоңуздар, мынакей азыр эле суроо беришпеди, процент пайыздары канча депчи. Пайыздары ошо орточо эсеп менен 12, 13, 14, 15% пайыздар менен бар банктарда кабыл алып аткан. Инфляциянын Улуттук банктын сайтын ачсаңыздар, азыркы күндө 9% плюс-минус болуп турат да. Бул деген ошол инфляцияны да жабат, экономика жана финансы жагынан депозиттерин, акча каражаттарыңыздарды банктарга депозитке салсаңыздар пайдалуу. Ошон үчүн азыр дагы радио аркылуу айтып кетет элем элдерге, акча каражаттарыңыздарды банктарда, микрофинансылык компанияларда, Улуттук банк берген лицензиясы бар, ушул мекемелерде сактасаңыздар өзүңүз көргөдө тынч, финансы жагынан дагы пайдалуу. Анан жаңы эле биз айтып атабыз, мамлекет тарабынан бул акча каражаттарыңыздар коргоодо. Эгерде суроо пайда болсо, көпчүлүк адамдар сурайт, акча каражатыбызды ушу депозитке салабыз эле, кайсы банкка салсак болот, эртең банк жабылып калса, акча каражатыбыз эмне болот, күйүп кетеби, же кыжалат болуп отуруп калабызбы, канча убакыт күтөбүз депчи.
элдерге айтып кетет элем, акча каражаттарыңыздарды банкка сактасаңыздар, кычалат болбоңуздар, мыйзам бар. Бул мыйзам боюнча аманаттарды жана депозиттерди коргоо боюнча мамлекет акча каражаттарыңыздарды коргойт 1 миллион сомго чейин. Көпчүлүк адамдардын банкка салган депозиттери 1 миллион сомго чейин жетпейт. Эми арасында 1 миллиондон ашкандар деле бар. Ошол акча каражаттарыңыздарды биз кайтарып беребиз 30 күндүн ичинде эле. Маалымат катары айтып кетейин, Кыргызстанда акыркы 10 жылда банк жабылган учур болгон жок. Анткенин себеби бизде коммерциялык банктардын иштерин улуттук банк көзөмөлдөйт. Ал жакта көзөмөл аябай катуу текшерүүлөр болуп турат. Андан башка дагы бизде мамлекеттик банктар бар да, мамлекеттик банктарга бул элдик банк, эң негизгиси айыл банк киришет. Аларды счетный палата тарабынан дагы, эсеп палатасы тарабынан дагы текшерилип турушат. Ал жерде ички көзөмөл дагы аябай күчтүү. Башкаруучу адамдардын дагы жоопкерчилиги аябай мыйзам боюнча көрсөтүлгөн эң жогорку деңгээлде. Ошон үчүн кыжалат болбоңуздар. Эгер кыжалат болот турган болсоңуздар, ошо билип коюңуздар, мамлекет тарабынан корголот ал депозиттерди. Анан элдин ишеними аябай жогору биздин банк системасына. Жана айтып атпайм, азыркы күндө банктардагы депозиттердин суммасы 876 миллиард болду. Акыркы жылдары ошо 270 миллиард сомго чейин көбөйдү. Жыл сайын 30-40%ке пайызга көбөйүп атат. Бул деген адамдардын ишенимин жогорулап атканын билгизет. Анан жакында эле бизде бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан изилдөө иштери жүргүзүлдү. Биздин калктын канчасы ушу банктардагы депозиттер корголо турганын, ушу коргоо системасы иштеп жатканын билишеби билбейби депчи. Акыркы жолу бул изилдөөнү биз 2019-жылдары өткөргөн болчубуз. Калк арасынан сурамжылап, сурамжылоо өткөрүлгөн болчу. Ошондо бул эме 25% деп айтылган болчу. Андан бери 5 жыл өттү. 5 жылдан кийин азыр ошо дүйнөлүк банктын сурамжылоосу боюнча 41%га жетиптир да бүгүнкү күндөчү. Жакшы элдин ишеними көтөрүлүп атат. Акча каражаттарыңыздарды ошо дагы бир жолу айтып кетет элем, элге банктарда сактаңыздар, үйүңүздөрдө сактабаңыздар. Ошо коопсуздук жагынан да жакшы, эме жагынан финансылык пайда алып турасыздар. Киреше дагы тапса болот. Киреше да табат. Анан өзүңүздөр да тынчуктайсыздар да, банктарда сакталууда турат деп. Кадырбек Жумабекович, азыр дагы бир суроо бере турган жараныбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыз. Айтыңыз. Мен сизге эки суроо берейин дедим. Биринчи суроом, бир жылга мисалы 100 миң салса 14% эсеби, 500 миң салса 14% эсеби. Бул эми банктарга, ошол депозиттерди, аманаттарды тапшырган банктарга тиешелүү суроо, бирок сиз дагы бул темадан алыс эмес болгондон жооп бере бересиз да, Дагы бир сурооңузду бериңиз, чогуу жооп алабыз. Экинчи суроо, бир үй бүлөдө 2 адам депозит салса болобу? Үй бүлөдөгү 2 адам. Түшүнүктүү, рахмат. Биринчи суроо, эгерде банкка 500 миң сом депозитке акча каражат салсаңыз, 14% менен, бул математикалык эсеп боюнча бир жылда 70 миң сомго көбөйөт акча каражатыңыз, пайыз ошончо болот. Экинчи суроо, бир банкка бир үй бүлөдөн 2 адам депозит салса болобу деп болот. Ар бириңизге өзүнчө жеке депозиттик аманаттык эсеп ачылат. Ошол жерге салып коесуздар. Анан банк тарабынан андай эме чектөөлөр жок да? Чектөө болбойт, Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы? Айтыңыз, угуп жатабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Менде мындай суроода, жанагы азыр салык кызматы, эгер салык төлөөчүлөрдүн карызы болсо, любой банктагы карталардан снимать этип алат экен, определенный баягы карыз акчаларын. Анан ошондой сыяктуу эле бул депозит салынган акчалардан дагы снимать этип алат деген неме барбы, коркунуч барбы? Рахмат. Ошол жарандардын салынган акча каражатынын коопсуздугу жөнүндө сөз болуп атат да.
Менин жеке маалыматым боюнча налогдоо боюнча депозиттен акча каражат карыз болуп калсаңыз алынат деген мыйзамда мындай өзгөртүүлөр кирген жок. Азыркы күндө мурунку шартта эле сиздердин депозиттериңизге башка бир тараптардан соттон эле чечим келип ошол жактан карматып же болбосо депозитке салган акчаңыз блокировать этилип калышы мүмкүн. Бул негизги эме да, ушундай соттун чечими менен жасала турган нерсе да булчу. Бул жөндөн жөн эле антип мындай акчаны алып коюу мүмкүн эмес да, Ооба, мүмкүн эмес. Бирок эгер ошондой боло турган баратса, сиздерди соттун тартиби боюнча эме кабарлашы керек да. Кабарлашып, анан сиздер менен дагы чечиши керек анын баарын дегичи. Анан билесиздер да, сотко обычно тиги бирөө арыз жазса, сиз эгер жооптуу болсоңуз, сизге дагы маалымат келиши керек. Анан ошо соттон анан чечишилиш керек, чечим чыгышы керек. Сизге кабарлап, чечимди тааныштырып, анан гана акчаны алуу мүмкүн, Ооба. Анан эч кандай кабарсыз болбойт анда. Кабарсыз эле депозиттеги суммаңызды кармаган болбойт андай. Дагы бир угарманыбыз, теле көрүүчүбүз байланышка чыгып атат. Угабыз, саламатсызбы? Угуп жатабыз, айта бериңиз. Айта берейин. Ооба, айтыңыз. Бир жолу мен Айлбанкка депозитке акча салдым менен. Бир жылга. Анан кийин бир жылга где-то 14-15% болчу. 9 айга где-то 9% болчу. Анан жарым жылга где-то 6% ошондо проценттер немеси бар да, ставка депозитке. Анан кийин мындай да, бир жылга салынгандан кийин мен 9 айдан өткөндөн кийин где-то 10 ай өткөндөн кийин мен срочно акча керек болуп калды. Ошо депозиттин акчасын алам дедим да. Алам дегенден кийин алар полностью договорду аннулировать этип. Мен запрочим, аны 9 айга которуп койсо болот эле да. 9 айдын процентин төлөсө. А только алар полностью аннулировать этип, тетиги берген проценттин баардыгын төлөтүп алды. Основной средствадан алып алды. Аны цифра эмес да. Если, допустим, мен бир жылга договор түзсөм, 10 ай колдонсоңор, 10 айдан кийин 9 айга которуп, анан кийин ошонун процентин калтырып, тетиги немени калтырса болот эле да. Ошону карап кое бербочу. Сиз аты жөнүңүз, допустим, бир жылга депозит договор түзсөң, если болбой калса 9 ай. 9 айдык болбой калса 6 ай. Аларда жерде бар да ошону. Сиз биздин урматтуу суроо берип жаткан жаран, биздин режиссерго аты жөнүңүздү, телефон номериңизди калтырып койсоңуз, координатыңызды, анткени Кадырбек Жумабекович бул теманы, бул суроону дагы такташ керек болсо, сизге кайрылганга жеңил болсун. Анда жооп бере бериңиз. Жалпысына жооп бере берели. Мындай суроолор көп пайда болуп бизге да беришет. Келишим боюнча бир жылга депозит салып түзүлгөн болсо, анан ошол мөөнөт келгенге чейин эле ар кандай себептер менен акча каражатыңызды кайтарып ала турган болсоңуз, келишимде негизи жазылат. Мөөнөттөн мурун эгер кайтарып ала турган болсоңуз, анда тиги пайыз эсептелинбейт, күйүп кетет депчи. Келишимде кандай көрсөтүлсө ошондой болот экен да. Да, мүмкүн жалпысынан ошондой учурлар болот да. Анан бирок мындай учурлар болот да, бизде банктар көп, конкуренция көп да, анан кийин бул клиент дагы башка банктарга кетип калбасын депчи. Мунун себебин да караш керек да. Эгерде банктарда мындай саясат бар да, кардарга мындай дагы жакшылык кылайлы дегенчи. Ыңгайлуу шарт менен. Клиент ориентированность деп коет да. Себептери болот да. Мүмкүн үй бүлөсүндө жамандык болуп кетти, же бир адам катуу ооруп калды, акча каражат керек болуп калат. Анан эгерде бул кардары ошол банкта көп жылдан бери кардар болуп иштеп аткан болсо, ошол банктын жетекчилиги менен сүйлөшсө болот, ошол себептерин айтыпчы. Эгер себеби банк туура түшүнүп бул клиентти колдоп коелу десе, ар кандай чечимдер чыгышы мүмкүн да. Частично же болбосо төлөп берип коюшу мүмкүн, ал процент калтырып коюшу мүмкүн.
болбосо дагы башкача сунуштарды бериши мүмкүн. Ошон үчүн ошол банк менен сүйлөшүш керек да. Ал берки катарда отурган ошо клиенттерди тейлеген жаш балдар түшүнбөй калышы мүмкүн да. Ошон үчүн эгер аябай эле орчундуу себептер болсо, ошол банктын жетекчилигине, ошол жерде эгер региондо болсо филиалдын директоруна кирип сүйлөшүш керек да. А так юридикалык жактан келишимде ошондой жазылат да, негизичи эгер мөөнөткө жетпей кайтарып ала турган болсоңуз пайызы күйүп кетет депчи. Аны да түшүндүрүп кетейин эмне үчүн. Анткени банктар деген депозитке, аманатка элден акча каражат алып турупчу, аны башка клиенттерге кредитке берет да. Анан ошол кайта акча каражатыңыз бир жерде иштеп атат. Ал башка бир клиенттен кардардан кайтарып алыш үчүн тоже эме да, банктагы өзүнүн кирешесин ойлойт да. Ошол себептерди дагы эске алат да банктарчы. Ошон үчүн ошо эгер мөөнөтүнөн мурун алсаңар күйүп кетет деп клиенттерге, кардарларга негизи түшүндүрүп айтышат буларчы. Анан бирок ар бир учурда ошо жерден банктар менен дагы сүйлөшүп аракет кылып көрүш керек да. Жана мен айткандай, эгер жакшы кардар болсо, себептери орчундуу болсо, аны дагы өзүнчө чечсе болот. Жакшы. Урматтуу биринчи радионун угармандары, Ала Тоо 24 телеканалынын көрүүчүлөрү, биз бүгүн Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин директору Букуев Кадырбек Жумабекович менен маектешип жатабыз. Кадырбек Жумабекович, сиздин бүгүнкү айтып жаткандыгыңыз биздин калктын калың катмарына абдан кызыктуу болуп атат. Дагы да байланышка чыккан угармандар бар. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биз угармандарыбыздын баардык суроолоруна жооп алганга аракет кылалы. Айтыңыз, угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы? Айтыңыз, саламатсызбы? Мен сурам, жана бирөө суроо бербедиби? 9 ай өткөндө алайын десем, процентин бербей коюшат. Бул чынында эле ошондой 9 ай эмес, 12 ай толуп, бир күн калып, кери алакта процент ошо бербейт. Договор түзүлгөн 1 жыл толгондон кийин анан берилет. Кийинки договор кылгандан кийин беребиз. Анан кейін бербейбиз, банк отказ берет. Эгерде депозит койгондон кийин процентин вперед берип койсо астына, алдын берип койсо, ал көбүрөөк салмак, дагы депозиттер көбөймө. Ошо процентте бүт баланын ошол жерде турат да. 6 ай өтүп, акча керек болуп калды десе, 6 айда жана айтып атпайбы? Процентин 1% бербейт, 12 ай толук өткөн, бир күн өткөндөн кийин берет. Ошону силер түшүндүрө албайсыз. Рахмат. Жооп бере бериңиз. Урматтуу радио угуучу, мындай учурлар чанда болот. Бул коммерциялык банкта көпчүлүк кардарлар бул тартипти билишет. Убактысы мөөнөтү келгенде кайрылышып, анан болгон эсептелген пайыздарын алышат. Жана мен мурунку радио угуучулукка дагы айтып кеттим го. Эгер себептери болот да, эмне үчүн эртерээк алып атасыздар, мөөнөткө жеткирбейчи, ошол себептер менен банктарга кайрылып көрүңүздөр. Ар бир ушундай учурлардачы банк дагы аны түшүнүп карап бериши мүмкүнчүлүгү бар да. Жалпысынан ошо келишимде жазылып калат, ал юридикалык жактанчы ошондой банктарда иштеген кызматкерлер да аны жооп беришет да. Эмне үчүн убактысы мөөнөтү келе электе эле келишимде жазылгандай жазылып турбайбы? Мөөнөтүнөн мурун алып атса, анда пайыз эсептелинбейт, күйүп кетет депчи. Ошон үчүн банктарды да тандап атканда ошондойду карашыңыздар керек да. Мүмкүн кээ бир банктарда андай талап мүмкүн жоктур, башкачадыр. Аны ошо депозит ачып атканда дагы сүйлөшүшүңөр керек да. Келишимде абдан жакшылап караш керек экен да, келишимде караш керек да. Эми кээ бир клиенттер ошону да шашылып карабай калышат да. Анан ар бир учурда ошол мен сунушум банктын жетекчилиги менен отуруп сүйлөшүңүздөр. Жакшы. Кадырбек Жумабекович, дагы бир суроо да, мына сиздер ошол банктарга салган аманаттарга кепилдик берип жатпайсыздарбы? Анан ошол банктар менен гана иш алып барасыздарбы, же болбосо жана бүгүнкү күндө баардык эле электрондук капчык, банк эсептери жана башка деп калбадыбы? Ал жагы кандай болот? Урматтуу радио угуучулар, банктарда депозиттердин да түрлөрү болот. Депозиттер бизде сурашат, улуттук
улуттук валютада сом менен салсак болобу, доллар менен салсак болобу, кайсынысы мындай пайдалуу депчи. Статистика боюнча айтсак, азыркы күндө жылдан жылга депозитке, аманатка салган суммалардын суммасы көбөйүп атат да, көбөйүп атат. Чет мамлекеттик валютада да кабыл алышат коммерциялык банктар. Улуттук валюта сом мененби, доллар менен саласыздарбы, башка чет элдик валюта менен акча каражат салсаңыздар дагы баары тең ошо 1 миллион сомго чейинки суммасы мамлекет тарабынан корголот. Анын валютанын түрүнө да каралбайт, чектелбейт ал боюнча. Электрондук капчыктар боюнча айта кетели. Азыркы күндө жалпыбыз эле мынакей М банк, О банк, башка банктардын тиркемелери менен колдонуп атабыз. Анын ичинде мамлекеттик банктардын дагы ошол электрондук капчыкка салынган электрондук акчалар дагы мыйзам боюнча коргоодо. Көбүрөөк сурай беришет да, депозит десе эле депозитке договор менен салган акчаларды коргоо турбайбы депчи. Электронный акчалар деп коет аларды. Ошо электрондук капчыктар дагы азыркы салып кайта алып элдер активдүү колдонуп жатпайбы? Ошол акча каражаттар дагы доллар менен болобу, сом менен болобу, ошолордун баары тең бизде мыйзам боюнча коргоодо. Аны дагы чочубай колдоно берсеңиздер болот. Анан биз дагы ар дайым ошону ойлонуштурабыз. Тиги өкмөт тарабынан дагы Министерство экономика, финанс министрлиги, улуттук банк биз дагы иштерди алып барабыз. Дагы жаңы мындай мезгилге сайкеш келген жаңы депозиттер менен туура келген банктардын продукциялары чыга турган болсо, биз да карап турабыз, кайсынысын буларга коргоого алыш керек депчи ойлонуп турабыз. Ошон үчүн эл дагы билиши керек, что электрондук капчыктагы акча каражаттар дагы коргоодо экен. Бизде дагы угармандар, телегөрүүчүлөр байланышка чыкты. Суроону угалы, Кадырбек мырза. Саламатсызбы? Саламатчылык, саламатсыздарбы? Мен мейманга суроом бар эле. Бериңиз. Мен пенсионер болом да. Анан бул элдик банкка мен пенсиям ошол жака түшүп турат. Анан азыр мен 10 апрелде 5 ай болот да. Анан ошого мындай эле сөзсүз эле 3 ай, 6 ай, 1 жыл деп мындай келишим түзбөй эле мындай кичинеден кызыктырып кошуп кое берсе болбойбу? Ай сайын кошуп кое берсе. Биз багы кайра алууга керек болгонун алып калабыз деп эле ошо менен эзе банкта жатып атат да, биздикин уже пайдаланып атат да. Сону айтып койсоңуз рахмат. Дагы бир суроо бар. Байланыш жакшы болбой жатат. Уланта берсек суроого жооп бере бериңиз. Ооба. Мен суроо түшүнүктүү. Эгер келишим боюнча бир мөөнөткө депозит, аманат салып коюп, анын мөөнөтү убагында келгенде узартып туруш керек да. Кайта келишимге кошумча келишим түзүпчү. Көпчүлүк адамдар да ошону сурашат да, бизде келтирип бардыртып тиги убара кылбай эле ошол турган акчага эле кошо бербейби деп. Кошо бербейби депчи. Анын дагы ошо келишим түзүп атканда шарты бар. Банктар аны билишет. Ошол пролонгация деп коет да, автоматтуу түрдө келишимге эгер жазылган болсо, банк дагы узарта берет. Эгер кардары келе албай калсачы. Андан башка дагы көпчүлүк мындай пенсиядагы адамдар жакшы түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошону түшүндүрө кетейин. Азыркы банктардын тиркемесинде ошо депозиттерди азыр тиги банкка барып илгергиче тиги эсеп ачып, анан акчаңызды ошол жака көтөрүп барып касса аркылуу төлөп киргизип кереги жок. Азыр ошо тиркемелер аркылуу эле жанагы акча каражаттарыңыздарга депозитке салып койсоңуздар болот да. Анан ошол жерден эле тиги мөөнөтүн өзгөртүп да турсаңыздар болот да. Ошонун дагы банктардан жакшылап сурап билип, тактап, үйдөн отуруп алып эле ошол банкта келишимиңиздерди көзөмөлдөп узартып турсаңыздар болот да. Ошондой шарттар бар да. Эми пенсиядагы кишилерге мүмкүн телефондон колдонуш кыйынчылык түзүшү мүмкүн. Ошон үчүн көпчүлүгү банкка барышат. Банкка барыңыздар. Эгер керек десеңиздер, ошол ыңгайлуу десеңиздер, банктан деле ошол келишимге
мен тез келе албайт экенмин, автоматик түрдө узартып туруу мүмкүнчүлүгүн дагы жазып койгула десе, узартып туруп, анан ошол пайыздарды дале андан ары да эсептеп турушат алар банктар. Жакшы. Дагы суроо бар экен, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Чоң айта алайынбы? Ооба, айтыңыз, угуп жатабыз. Сиз эфирдесиз. Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Коноктун суроо берейин деди беле маалымат алып. Мен ошо кредит депозит салганда, Доса кредит банк деген банк бар экен. Кандай? Кайсы банк? Маалымат алып, мунун биринчи салып көргөн эмесмин. Пайызларындагы эме бар эле го, камсыздандыруу деген. Ошо түшүнүк боюнча салгам. Анан ошо салынган акча аз эле болду. Мен жаңы эмес атам да. Анан ошо акча сакталып тура алабы? Сиз кайсы банкка салдым дейсиз? Доса кредит банк деген бар турбайбы? Не деген? Кандай? Доса кредит банк деген. Дос кредит банк да? Дос кредит банк, ошо банкта. Анан ошо менин ичине кирбей эле, сырттан маалымат алып эле салып койгом. Дос кредит банк ошо депозиттерди коргоо системасынын мүчөсү. Ал жагынан кыжаалат болбоңуз. Алардын улуттук банк тарабынан аманаттарды, депозиттерди кабыл алуу боюнча лицензиясы бар. Көп жылдан бери иштеп келе жатат. Бардык эле 24 коммерциялык банктын ошо депозит кабыл алуу боюнча улуттук банк тарабынан берген лицензиясы бар. 24 банктын баары тең биздин депозиттерди коргоо боюнча системасынын мүчөсү. Мамлекет тарабынан ал жака акча каражаттарыңыздарды депозитке салсаңыздар, анын баары тең сактоодо. Чочулабай эле койсоңуз болот экен. Бизде дагы бир угарман байланышта. Суроо бар, угабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Мен бул жаңы эле кошулуп атамын. Бул киши улуттук банктын. Эми жакшылап угуп туруңуз агай. Бул биздин маектешибиз Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин директору Бокуев Кадырбек Жумабекович. Жарандардын банктарга салынган акча каражаттарын, аманаттарын коргоо боюнча иш алып барган мекеменин жетекчиси. Айта бериңиз сурооңузду. Агай, сурооңузду бериңиз. 0312 39 21 90 0502 39 21 90. Урматтуу радио кармандар, теле көрүүчүлөр, суроолорду ушул телефон номери аркылуу бергиле. Сиздерге Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин директору Бокуев Кадырбек Жумабекович жооп берип жатат. Эгер суроо жок болсо, биз анда маегибизди уланта берели. Негизи ушул сиз да жана айттыңыз, улам убакыттын өтүшү менен аманаттарын ишенип тапшыргандардын саны көбөйүп бара жатат депчи. Бул эми баягы тынымсыз жүргүзүлүп жаткан каржылык сабаттуулук боюнча иштин натыйжасы десек болот да. Ошентсе дагы бүгүн калктын саны көбөйүп атат. Соода алака мамилелери дагы көбөйүп атат. Акча каражаттарын сактоонун ар кандай мындай бир түрлөрү да көбөйүп атат дегендей. Бирок баягы мамлекеттик кепилдик болгон жерде акчанын сакталышы жарандарга пайдалуу экендигин жеткирүү боюнча мындан ары дагы ушул багыттагы иштер уланабы? Ооба, биз эл менен көп иштерди жүргүзүп атабыз. Анткени банктарга акча каражаттарды сактоо бул мамлекет үчүн маанилүү. Биз региондорго да барып, ар бир областтарга барып, ар бир райондорго барып, мектеп окуучуларына дагы, студенттерге дагы лекцияларды өткөрүп атабыз. Бишкек шаарында да өткөрүп атабыз. Биз жыл бою өзүбүздүн конференц залыбыз бар. Эгер бир адам келеби, 10 адам келеби, канча адам келсе дагы ошол эме мейман кылып кабыл алып, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Биз Бишкек шаарында Москва көчөсү 190 дарегинде жайгашканбыз. Эгер сурооңуздар болсо, биздин сайт аркылуу биздин эме контакт данныйларыбыз бар. deposit.kg деген сайтыбыз бар. Ошол жерде көп маалыматтар бар да, калк эл үчүн. Ошол жерден да окусаңыздар болот.
анан радио телевидениядан дагы чыгып мынакей айтып берип Маалымат берип атабыз. турасыздар, Эң негизгиси ошол өзүңүздөр да билиңиздер, кошуна тааныштарыңыздарга, туугандарыңыздарга айтыңыздар. Ошол Кыргызстандагы 24 коммерциялык банк болсо, алардын ар бир региондогу, областтардагы, райондордогу филиалдары, бөлүмчөлөрү бар. Ошол жердеги салган акча каражаттарыңыздардын баары тең депозитке мамлекет тарабынан коргоодо. Эгер кепилдик учур келгенде бир көйгөй болуп, улуттук банк ошол банктын депозиттер кабыл алуу боюнча лицензиясын алып кое турган болсо, калкка ошол лицензия алган күнүндөн баштап биз улуттук банк менен маалымат беребиз. Ушундай банк деген жабылып атат депчи. Анан ошол 30 күн ичинде сиздердин акча каражаттарыңыздар 1 миллион сомго чейин болсо, ошонун баарын кайтарып беребиз. Кечиресиздер. Элдин көпчүлүк акча каражаттары депозитте 1 миллион сомго чейин жетпейт көпчүлүгүнүн үчүн. Кээ бирлер айтат, эгер тиги 1 миллиондан ашык болуп калса кандай болуп калат депчи. Кээ бир кардарлар бар, ал мыйзамды, биздин мыйзамды билип туруп 1 миллион сомду бир банкка, экинчи миллионун башка банкка салып коюшу мүмкүн. Эгерде ошол ишин токтотуп аткан банкта 1 миллиондон ашык болуп калса, ал суммаңыздар да төлөнүп берет. Бирок биринчи кезекте 1 миллион сомго чейин акча каражаттарыңызды ошол жанагы депозитке пайыздар эсептелинет. Ошолун кошкондо 1 миллион сомго чейинки суммасын төлөп беребиз 30 күн ичинде. Анан кийин калган суммасын болсо кийинки кесек менен төлөнүп беребиз биз деген. Биз деген ошол жабылып аткан банкты дагы биздин мыйзамда жазылган жою боюнча иштерди да биздин агенттик жүргүзөбүз. Азыркы дайыр элдерди да чочутпай айтып кетейин, акыркы 10 жылда иш токтотуп калган банк жок азыр. Соңку 10 жылда болгон жок. Болгон жок. Жана айтып атпаймынбы, улуттук банк аябай катуу көзөмөлдөйт. Ошонун саясат аркылуу ушундай. Анан негизи Кыргызстанда экономика аябай, банк секторунда аябай өнүгүп өсүп атат. Мындай банкрот болуп же болбосо жана жабылып кала тургандай деңгээлде андай банктар азыр жок. Жакшы иштеп атышат. Булардын кирешеси да жакшы болуп атат. Активтеринин дагы суммалары көбөйүп атат. Өзүңүздөр билип атасыздар, экономикада жанагы бардык тармактар аябай катуу өнүгүп атат. Элдерде акча каражат тапканды үйрөнүп алышып, акча каражаттарын банкка алып барып салып атышат. Банкка алып барып салып атканын себеби эмне? Элдер деген кийинки өздөрү үчүн, балдары үчүн акча топтоону үйрөнүп алышты. Элдин финансылык сабаттуулугу көбөйүп атат. Ошол эле ипотекага ГИКтен, мамлекеттик ипотекалык компаниядан үй жай алам десе, аны да акча каражаттарды адамдар акырын топтой башташат. Машина алам десе деле топтошот. Балдардын контрагын төлөйм десе деле топтошот. Баары тең эле банкта токтоп калышты. Топтон болгон сумманын акчасы эмнеге көбөйүп атат? Анткени банктардагы жана тиркемелерди аябай ыңгайлуу кылып койду. Илгери эртең менен банк 8-де ачылат деп баары күтүп отурушчу. Поштаны күтүп отурушчу. Азыр болсо түн ичинде 24 саат боюнча, жумасына 7 күн болсо 7 күн каалаган убактыңызда акча каражаттарыңыздарды бири-бирибизге которуп атасыздар. Ошондой эле депозитти деле түнүндө деле ачып койсоңуздар болот, тиркемелер аркылуу. Мурункудай тиги банктарга барып кереги да жок. Банктар деген азыр 24 жана мен айтып атпаймынбы, конкуренция аябай көп. Жанагындай пайыздары депозитке акча салсаңыздар дагы аябай жакшы эле азыркы күндө. Атаандаштык. Эгер депозитке акча каражат көбүрөөк салам десеңиздер, ошол банк менен сүйлөшсөңүздөр болот. Өзгөчө пайыз да коюп бериши мүмкүн. Суммаңыз көп болуп атат депчи. Анан мөөнөтү да көбүрөөк болсо, банктар да кызыгып, бул жакшы клиент эле. Анан арасында аксакал кишилер экен деп дагы маани беришет алар дагы, сиздерди түшүнүп. Конкуренция ошону талап кылып атпайбы? Ошон үчүн банктар менен дагы сүйлөшсөңүздөр болот. Же болбосо банктардын сайттарына кирип, кайсы банкта пайызы жакшы, кайсы банк жакшы иштеп атат. Эң негизгиси ошо мамлекеттик банктарды да тандашат. Азыркы күндө маалымат берип кетейин, кайсы банктарда депозиттердин суммасы көп. Бул деген кайсы банкка элдин ишеними жогору экенин айтып кетейин. Бул биринчи кезекте Айыл банк менен Элдик банк, мамлекеттик банктарда адамдардын депозитке салган суммасы аябай көп. Анан мамлекеттик банк деп аябай ишенишет. Андан башка дагы чоң коммерциялык банк бар, аларга да ишенишет. 20 жыл, 30 жылдан бери иштеп аткан коммерциялык банктар бар. Рахмат. Азыр бизде дагы бир угарман бар, телекөрүүчү бар. Суроосун угабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыз. Бериңиз сурооңузду, угуп жатабыз сизди. Сурооңузду бериңиз. Сурооңузду бериңиз. Жакында бир Индиго
Старт деген банк пайда болду. Ал коммерциялыкпы? Түшүндүңүзбү? Сураңыз. Банктын атын так айтып атасызбы? Андай банкты биринчи жолу угуп атабыз да. Кайсы жакта пайда болуптур? 17% менен. Индиза банк деп атасызбы? Кайсы банк, кайсы райондон чалып атасыз? Же Бишкектен чалып атасызбы? Кийинки суроо, дагы бир суроо бар болчу, кабыл ала берейин. Индиго Старт. Индиго Старт, Индиго Старт. Кыргызстанда мындай Индиза Старт деген банк жок. Может, туура эмес окуп атасыз? Кайсы жерде экен ал банк? Кийинки суроону да угалы, анан чогуу жооп берсеңиз, убактыбыз аз калды. Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Мен мындай деген суроо берет элем да. Карыбек мырзага. Мен булгайып калдык да. Могу кокустан өтүп келсе, дүйнөдөн, анан кийин кандай кылып балдарым алалап, акчаны ошо боюнча эмне документтер даярдалат, ошо боюнча жакшыраак жалпактуу менен түшүндүрүп койчу айланайын. Түшүнүктүү, рахмат. Апа, рахмат сурооңузга. Өмүрүңүз узун болсун, Алла Таала ден соолук берсин сизге. Өзүңүз түшүнүп аткандай, сиздин эгер банкка депозит аманат салып саңыз, балдарыңыз ала алат, аны деген сотко кайрылып, свидетельство на право наследства деп коет, ошондой документти алып туруп эле анан банкка алып барышат. Анан ошол жерде акча каражаттарыңыздарды балдарыңыз алат. Анан сиз жакшы адам экенсиз, ошо балдарыңызга айтып коюп жүрүңүз, банкта депозит акчам бар депчи. Кээ бирөөлөр билбей калышат да, анан бир четинен банктар өздөрү деле ал тартипти билишет, ошондой тартип менен иштешет. Эгер адам кардары өтүп кетсе, балдары же наследник деп коет, ошо соттон кагаз алып келип беришет, ошо менен төлөп беришет. Жакшы, жана биринчи угарман айтпадыбы, бүгүнкү күндө жанагындай алдамчылык жол менен, дагы башка жол менен жарандарды алдап, же депозитке салгыла, же акчаңарды анткиле, минткиле деген нерсе да бир жанагы каржылык сабатсыздыктан келип чыгып атат да, Кадырбек мырза? Ооба, көпчүлүк адамдар түшүнбөй калат да, бул эми банк деп айтса эле ишенишипчи. Мен айтып кетип атпаймынбы, ошол коммерциялык банктар бар биздечи. Ал жерге барсаңыздар, ошо маалымат тактасы болот, закон боюнча. Ошол жерде ошол улуттук банктан алган лицензиялардын копиялары илинип турат. Эгер күмөн салмамы болсоңуздар, улуттук банктын сайтынан текшересиздер. Болбосо улуттук банктын телефондору болот, ошол жактардан звонтеп деле сурасаңыздар болот. Бул депозит кабыл алабыз деп бир эмесинде банк деген жазуусу бар экен, ушундай банк барбы, жокпу деп сурап турушуңарыңыздар керек да. Такташ керек, Ооба. Анан жанагы азыр алдамчылар ар кандай эмелерди түзүп алышкан, мындай окуу өткөрүп атабыз, же болбосо ушундай чогулуш өткөрүп атабыз, келсеңиздер, анан депозитке акча салып койсоңуздар, анан кийин байып кетесиңер, сонун болуп кетет деп эле баары тең эле ишене беришет да. Пирамидалар, жанагы каржылык. 200 сом, 300 сом салып койсоңуздар, анан депозит, анан кийин сиздер тиги лотерея билет ойнотобуз, монча миллион акча утуп аласыз, тигиндей мындай деп, ага ишенбеңиздер алдамчыларгачы. Эң негизгиси ошо бизде туруктуу иштеп аткан 24 коммерциялык банк бар. Ошолорго эле ишениңиздер. Анткени аларды мамлекет тарабынан улуттук банк көзөмөлдөп текшерет. Анан башкача кичи микрофинансылык компаниялар же кредитный уюмдар болот. Алар дагы депозит алам десе, ошону сураңыздар, тиги улуттук банк тарабынан депозит кабыл алууга лицензияңар барбы, көрсөткүлөөчү депчи. Бул абдан маанилүү экен бүгүнкү күндө. Урматтуу Ала Тоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу биринчи радионун угармандары, мына бүгүн биз депозиттерди коргоо, аны жарандар салган аманаттарга мамлекеттик кепилдик, аны аткаруунун механизмдери тууралуу кеңири маалымат алдык. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө ошол акча каражатын салып
коюп эле анан аны баягы мамлекеттик кепилдик берилет деп отурбастан өзүңүздөр да каржылык жактан бир топ сабаттуулук талап кылынаарын дагы түшүндүңүздөр болуш керек. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин директору Букуев Кадырбек Жумабекович болду. Кадырбек Жумабекович, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Жарандарды колдоо багытында иштер мындан ары дагы уланат деген ишеничте биз бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайлы. Бүгүнкү уктурууну алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссер Айдай Исмаилова жана Улан Солтобек уулу. Урматтуу угармандар, биз бүгүнкү биринчи радиодогу уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Азыр сөздү менин Ала Тоо 24 каналындагы кесиптешим